Мына ушул ак үйдө отурган депутаттарды жаңыртып кайрадан шайлачу күз мезгили келатат. Убакыт азгалаган сайын дал ушул шайлоо мыйзамдары боюнча сунуштарды, мыйзам долбоорлорду жазып, коомдук талкууга чыгарган депутаттар көбөйдү. Болбосо мурда 5 жыл убакыт бар болчу. Эми 5 айга жетпеген убакыт калганда ар кайсы баскычта турган 10дон ашуун мыйзам долбоор бар. Алардын катарында күрөөнү түшүрүү, көбөйтүү, босого чекти түшүрүү, көбөйтүү, депутаттарды партия менен кошо түз шайлоо, атүгүл коррупция боюнча соттолгондорду урук тууганы менен шайлоого жолотпоо сыяктуу мыйзам долбоорлор. Албетте түрдүү сунуштар чыгып, сиз экөөбүз кызыл чеке болуп тартышып турсак, бул албетте жакшы. Бул демократиянын бизге жетип аткан шамалы деп билели. Бирок чынында ошондойбу? Тескерисинче жакшы мыйзамдарды унуттуруп, элдин убактысын алган мыйзамдар, сунуштар чыгып аткан жокпу деген маселе туруп атат. Алдагы мүнөттөрдө жөн гана элдин убактысын алган коомдук талкууда элдин көңүлүн бурган мыйзам долбоорлор менен чыныгы парламенттин сапатын көтөрө турган мыйзам долбоорлорду сиздер менен мен чогуу талдап анализдейм. Баса айта кетүүчү жагдай, кандай гана эреже ойлонуп табылбасын, парламенттин сапатын көтөрүүнүн бир жакшы жолу бар. Аны берүүнүн аягында айтып берем. Аягына чейин биз менен болуңуз. Сиздер менен мен Кутман Маматазим. Шайлоого убакыт аз калган сайын дал ушул шайлоо мыйзамы боюнча биринин артынан экинчиси кычап түшүп жаткан демилгелер көбөйдү. Эмнеге кычап дебейсизби? Анткени шайлоого 5 айга жетпеген убакыт калды. Ал эми ар кайсы баскычта турган мыйзам долбоорлор 10дон ашат. Убакыт аз, коомдук талкууда элди алагыды кылып, жогорку кеңештин жыйындарындагы убакытты алып жаткан мыйзам көп. Мисалы бир партиядан бир татыктуу киши болсо, ошону шайласын дегенди мен да колдоор элем. Мисалы бир партия өтпөгөн менен анын ичинде татыктуу жигитти же татыктуу кыз келсе, туура эмес болот беле. Айлар эмне үчүн ошол уткан партиянын мүчөсү болуш керек. Кандай бөгөт жок мыйзамга. Конституцияны арасаң дагы бер жакта алсаң делечи. Мына бизде деле бир партиядан чыгып кетип, уткан партиядан өзүнчө группа түзүп калбады беле. Мына өткөн жогорку кеңеште азыркыда деле бар да. Булга мүмкүнчүлүк бериш керек болчу. Ошону жана мурун депутат болгон Алманбетов да бир топтору чыгарган мунучу. Аны караган жер жок. Кечээ мына Конституциялык комитет карады дагы, болгон эки маселени карады. Биринчиси жана акча пул боюнча, экинчиси жана бөгөт пайыз боюнча элечи. Эмне үчүн тигин өткөрбөйт? Бүгүн тиши жок депутаттар деп айтаар элем. Тиши жок төрага деп айтаар элем. Бул аптада жогорку кеңештин комитетинин жыйынында көп сөзгө тили келбеген менен таанымал депутат Тазабек Икрамовдун коррупция боюнча соттолгондорду жана анын жакын туугандарын шайлоого катыштырбоо боюнча сунуштаган мыйзам долбоору каралды. Тазабек Икрамов коррупциядан арылуунун мындан өткөн жолу жок экенин жар салууда. Ар бир бул маселени кабыл албасак, коррупция менен күрөшүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес болуп калды да. Рахмат. Ар кандай кыя берилген суроолорго тыкылдап жооп берген менен анын мыйзам долбоору өткөн жок. Каршы Тазабек рахмат. Мен ойлойм, мындай талкуу болот деп чоң рахмат сизге. Сунуш өткөн жок. Дагы бир сунуш шайлоодо коюлган күрөөнү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү боюнча болду. Демилгечилер депутат Марлен Маматалиев жана Дастан Бекешев акчасы аз партиялардын жогорку кеңешке келүүсүнө шарт түзөт деген аныктама беришүүдө. Финансылык ушундай тоскоолдуктарды биз дагы кичине азайтсак, менимче бул саясий партияларга дагы кичине жеңил болот да. Бирок ушул эле жыйында күрөөнү тескерисинче 5 миллион сомдон 10 миллион сомго көтөрүү жана ал сумманы андан ары бюджетке өткөрүү боюнча мыйзам долбоорда сунушталды. Аны Нурбек Сыдыгалиев аттуу депутат демилгелеген. Канат Көзбекович, көтөрүү боюнча 10 миллионго 5 миллионду, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Кайра возврат берилет деп утуп келген партияларгачы 5%-тен өйдө. А ошол мамлекетке калсын деп ошол акчаны. Бүгүнкү күндө уткан партиялар күрөөгө койгон акчасын алат, ал эми утулган партиялардыкы мамлекетке калат. Депутат Алтынбек Сулайманов утулган партиялар жеңил узасын тартып, күйүтү күчөп турганда акчасын да ала албай, ан сайын кыйнала турганын белгилеп, муну адилетсиздик деп атады. Теңсиздик болуп атат да, утулган ызасы менен акчасын да ала албай калып атат да. Турабы? Же бардыгы кайтарып алсын? Же эч ким албаш керек? Же наоборот, утулгандар алып, уткандар албаш керек? Ошол сүйүнч пулу разы болуп калыш керек да. Негизи мындай логика калганда. Несправедливо болуп калганда ошол адилетсиздик. Уттуң, акчаңды да кайтарып алдың, залогуңду, мандатты алдың,
мемлекеттин эсебинен каржыланасың, эртеге айлык аласың, башка. Натыйжада Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин 2-июнундагы жыйынынан шайлоого босого чекти 9%дан 7%га түшүрүү гана колдоо таап, калганы четке кагылды. Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттары азыркы 6-чакырылыш кандай эреже менен келсе, ошого гана ыктап жаткан маалы. 7-ге түшүрүп атабыз. Биринчи окуудан өттү. Анан эми кийин дагы компромисстеп ушул колдойбузго деген мен ошондой оюм бар да. Мен өзүм. Анан эми көрүү боюнча, эми көрүүнү калтырыш керек го дейм да. Бир аз кичине бир порог болуш керек го. Көп мыйзамдар колдоо таппай жатканы менен бирок талкууланып ага тайы убакыт куруп жатат. Чынында күрөө, босого чек, партиялык тизме боюнча мыйзамдарга караганда парламенттин сапатына таасир эте турган башка да мыйзам долбоорлор бар. Ал бир учурда партияны жана анын ичиндеги түздөн-түз талапкерди шайлоо эле. Бирок бул мыйзамдын демилгечилеринин бири Исхак Масалиев бөлөк мыйзамдарды алдыга жылдырып, менин демилгеме бут тосуп жатасыңар деген таарыныч менен парламенттен кетти. Мыйзамды бузуу жолу менен тоскоолдук кылып турса, сенин алгың жетпесе анда кызматыңды тапшырып койгон туура болот да. Сиз атаган мыйзам долбоорлору, эки мыйзам долбоорлору бирөөсү ушул келе жаткан шайлоого тийиштүү, эгерде партияларга босогосун төмөндөтүү жана күрөсүн төмөндөтүү. Экинчиси болсо жана преференциялык добуш берүү боюнча. Ушул мыйзамдарды 3-4 айдан бери ар кандай мыйзамдын бузуу жолу менен төрага баш болуп өкмөткө чейин тоскоолдук кылып атканын мен байкап атам да. Ошол эле мезгилде ушуга окшогон мыйзамдар тез арада өкмөттөн корутунду алып туруп, колдоо таап туруп, депутаттар уже добуш берип койгон да. Лидерлер бекиткен тизмеге эмес. Исхак Масалиев бир топ депутаттар менен сунуштаган шайлоо эрежесинен бир аз башкачараагын Алтынбек Сулайманов да сунуштап чыкты. Ал ашыкча чыгым болбойт жана сапаттуу парламент алып келүү мүмкүн деген аныктама берүүдө. Сапаттуунун жанында сапатсыз да кошулуп элси өтүп кете турган жагдай жаралып калганда, ошол элге тандоону укугун берели, ошол мезгилде эл жакшы тандап алсын, өзүнө жоопкерчилик алат, анан жакшы тандаган эл өкүлү подотчетный болот, элге жоопкерчиликтүү болот деген ойдо көз карашты айтып аткан маселе болчу, көтөрүлүп аткан. Бул тилекке каршы менин оюмча каршылар көп болуп атат. Элдин каалоосуна каршы деп ойлойт элем муну. Элдин добушун тартып алып коюу болуп атат да. Ушуну кайтарып келели дегенге көпчүлүк депутаттар, лидерлер каршы болуп атат. Азырынча саясатчылардын эң мыкты деп эсептегени бул партияга жана анын ичиндеги конкреттүү фамилияга добуш берүү ыкмасы болууда. Азыркы системага караганда дурус болсо болор, бирок бул да чыныгы лидерлерди алып чыга турган эреже эмес дегендер да жок эмес. Жымсалдап преференциялдык кылып элге мүмкүнчүлүк беребиз деди. Бул дагы жарым кадам алдыга, бирок бул маселени чечпейт. Бизде эгерде кааласаңыз элге мүмкүнчүлүк бериш үчүн жеке инсанга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек, кандидатурасын көрсөткөнгө, партияга дагы. Бир мына преференциалдык системадагы дагы бир кемчилик, мисалы үчүн кайсы бир кандидат бир партиядан бар деңиз, ал 100 000 добуш алып калат, же болбосо 120 000 алып калат. Анын ичиндеги бир кандидат 50 000 добуш алып калышы мүмкүн, 90 000 алып калышы мүмкүн. Бирок партия өтпөсө, канча берсе ошол кандидат дагы өтпөйт. Ошондон эл канча добуш берсе дагы кайсы бир кандидатка, ал партия өтпөсө, ал кала берет. Беркинде көрсөткөндө ар бир эл өзү шайлаган, тандап алган учурда бул чыныгы табигый жол менен тандап алат. Биз билген мына Американы алсаңыз, же Британияны алсаңыз, көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө партиялар кандидаттарды көрсөтөт. Анан жеке инсан дагы көрсөтөт. Эгерде партиянын лидери абдан авторитеттүү, күчтүү саясатчы болсо, же партиядагы аябай күчтүү болсо, мына ошол партияга карап, ал көрсөткөн кандидатка карап, эл өзү добушун берет. Ошентип элге дагы мүмкүнчүлүк берет, жеке башка жаңы саясатчылардын келишине дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Азыркы кезде өзүңүз айткандай партия аркылуу гана мүмкүн болуп турат. Баса Алтынбек Сулайманов дал ушул сунушту берип жатып, парламентте олигархтардын бизнес клубуна айлантык деген жайы бар. Анын партиясындагы олигархтар Шадиев, Жумалиев деген ысымдарды жакшы билсеңиз керек. 5-каналдын түз эфиринде бул боюнча Алтынбек Сулаймановдун пикирин алганга жетиштик. Анан ошол жерде биз парламентте олигархтардын бизнес клубуна айлантык деп айттыңыз да. Азыр чет өлкөдө кашып жүргөн, коррупция боюнча айыпталган Аскарбек Шадиев сиздин партияңыздан, Жумалиев боюнча териштирүү жүрүп атат. Анан атай берсек дагы бар да. Анан парламенттин бизнес клубка айланышына сиздин дагы кайсы бир деңгээлде салымыңыз жокпу?
Албетте бар да. Мен ошондой система түзүлсө, мен ошонун ичинде турган болсом, анан ошондой система менен иштегенге мажбур болдум да. Азыр мен ошону өзгөртөйүн деп атам. Эгер ошол система менен иштей албагандар өтө албай калышты. Таза партиялар, же болбосо акча таркатпагандар, же билимдүүлөр өтө албай келатышат. Мен ошол система мени вынуждайт этип ошого түртүп атат. Азыр дагы ошол бүгүнкү жаралган система башкасын дагы түртөт. Азыр дагы ошондой олигархтардан топ түзүлүп, арасында капчыктуулар болбосо, ал партиянын өтүшүнө оор болуп калган кырдаал ошол бойдон калып атат. Мен ошону өзгөрткүм келди. Быйылкы шайлоодо дагы, күздө өтүш шайлоого дагы мына ушундай мурдагы система менен олигархтарды, акчалууларды топтоо менен барууга мажбур болосузбу демек? Эгер шайлоо эрежелери өзгөрбөсө. Мен башка жолду тандап атам. Мен ошого түртүп атышат, бирок мен азыр мына убакыт келгенде көрөсүңөр, азыр буйрса мен башкача барам. Акчанын күчүн жоготуу жолун изденип атабыз. Билимдүү, таза, жаш, жаратман инсандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен ошондой составты түзгөнгө аракет кылам. Ошентип азырынча кайсы бир мыйзамды көпчүлүк депутаттар алдыга жылдырып, кайсы бирин четке кагып жаткан маалы. Күзгө чейин талкууну күчөтүп, убакыт коротконго, шайлоо боюнча маанилүү сунуштардан элди алагыды кылууга мүмкүнчүлүк көп. Айданбек Акматов 6-чы чакырылыштын депутаттары кандай ыкма менен келсе, бул жолку андан эч ким калбайт деп айтууда. Элдин башына айлантып болуп атат. Ачыгын айткандачы. Экинчиден булар дагы шайлоонун алдында көрүнүп калалы деп атат элге, журткачы. Анан мындай популисттик идеяларды айтып атат. Бюджет акчасы жок болсо дагы тигине мындай кыл деп эле өкмөт деп келип калып атат. Фактически алсаңар, бул өкмөт дагы жогорку кеңештики 100%. Майлуу жердин баары жогорку кеңештик болуп атат бүгүнкү күндөчү. Анан арыдан берирээк болуп кичине, бирок эл дагы талдап билип калды кимди ким экенинчи. Салыштырмалуу билинет экен да. Ошондой болсо дагы азыркы маалда мындай бир аз кыйноо турмушунда болуп калдык. Азыр баарыбыз тең бүткүл дүйнөбүз, анын ичинде Кыргызстандагы ошондо ун-сун таратып, тамак аш таратып, акча таратып кайра келип калышы мүмкүн болуп атат. Байкуш кыйналып турган эл ошого да барышы мүмкүн болуп атат. Ошентип 6-чы чакырылыштын депутаттары кандай шайлоо эрежеси менен келген болсо, күздөгү шайлоо деле дал ошол эреже менен өтчүдөй болуп калды. Мунун өзгөрбөй калышына ким кызыктар, ким жан тартып атат дегенде көпчүлүк сөмөйүн кайра эле 6-чы чакырылыштын депутаттарына кезишет. Анткени чыныгы лидерди алып чыга турган шайлоо эрежеси кирип калса, азыркы 120 депутаттын дээрлик 90% эл колдобой коюшу толук ыктымал. Бирок ошентсе дагы чыныгы парламентте, күчтүү парламентте алып келүүнүн бир туура жолу бар. Бул эл. Эгер элдин аң сезими ойгонуп, ар бир жаран атылдык милдетин так аткарып, туура тандоо кылса, Кыргызстанды өзгөртүү албетте толук мүмкүн. Анткени Кыргызстандын өнүгүшү бир гана президенттен эмес, бүгүнкү парламенттен көз каранды. Кутман Маматазим, Исмат Ибрагим, 5-канал.